Эртең мамлекет башына ким келери жана өлкөнүн келечеги кайсы багытка бет алары көпчүлүктүн бүйүрүн кызытып, элди түшөлтүп турган чагы. Тарбия башат үй бүлө дейбиз. Адамды эл каратканда, жер каратканда бала деп. Бабаларыбыз айткандай, элибиздин эртеңин калчагысы келген эрендер кандай үй бүлөдөн чыкты экен? Спутник Кыргызстан агенттиги мамлекетти башкарууга белсенгендердин ата-энелери тууралуу билип көрдү. Арасында ата-энеси тууралуу айткысы келбегендери да болду. Сегизбаев, атасы Кеңеш Сегизбаев, 1927 жылы 27 февралда Ала-Мүдүн районунун Кой Таш айылында төрөлгөн. Кийин Таш-Мойнок орто мектебин бүтүргөн соң Айыл чарба институтунан агроном кесиби боюнча билим алган. Эмгек жолун Таш-Мойнок айылында баштайт. Кийин ошол совхоздун директору болуп шайланып, анда 15 жыл иштеген. Ал эми Абдил Сегизбаевдин апасы Шарипа Абдылдаева 1943 жылы Талас облусундагы Киров районунун Жоон Төбө айылында төрөлгөн. Анын атасы убагында ошол райондун башкармасы болгон экен. Ал эми Шарипа Абдылдаева кесиби боюнча физика мугалими. Абдил Кеңешович апасы тууралуу абдан сулуу, жөнөкөй, кемингер жана аял затына тийиштүү бүт касиеттери бар эле. Үй бүлөдө балдарды тарбиялоого көп көңүл бурчу. Башкысы бизди улууну урматтап, кичүүнү сыйлаган, кичипейилдикке үйрөткөн деп айткан. Талапкер апасынан 10 жашында, атасынан 17 жашында айрылган. Кара Сооронкулова. Кара Сооронкулованын атасы Сыргак Сооронкулов, белгилүү санжырачы. Ал киши өмүрүнүн көп бөлүгүн колхоз иштерине арнап, республиканын түштүк жана Талас аймагындагы айыл чарба тармагын 25 жылдан ашык башкарган. Кесиби боюнча экономист. Ошондой эле КУнун экономика факультетинин алгачкы бүтүрүүчүлөрүнөн болгон. Убагында Германияда 3 жыл аскердик кызмат өтөп келген да жайы бар. Турмушумду барактап аттуу автобиографиялык китептин автору. Өмүрлүк жары Күлүпа Сүйүнбаева. Экөө Таластан, бир айылдан болушат. Кара айымдын апасы өмүрүн мектепте балдарга билим берүүгө арнаган. Жубайлар 7 баланы тарбиялап өстүрүштү. Канат Исаев. Кедей Канкулов 1934 жылы 10 сентябрда туулган. Кедейкан Исаевич гидромелиоративдик техникумдан жана Алматыдагы жогорку партиялык мектептен билим алган. Кичи кеминде колхоздун катчысы, парткомдун төрагасы болуп иштеген. Ардактуу эс алууга чыккача суу чарба системасында да эмгектенет. Ардак белгиси жана эмгек ардагери медалы менен сыйланган. Апасы Асымбүбү Ташибаева 1941 жылы туулган. Ал ошол кездеги Фрунзе шаарындагы кыз келиндер педагогикалык институтун аяктап, 1964 жылдан 2015 жылга чейин мектепте физикадан сабак берген. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими. Канат Исаевдин ата-энеси 7 баланы тарбиялап өстүрүшкөн. Капаш Иманалиевдин кесиби мугалим, эл агартуунун отличниги. Ал киши 2005 жылы 73 жашында кайтыш болгон. Апасы Россия Абыкеева, учурда 83 жашта. Кесиби боюнча мугалим, учурда 7 уул кыздын, 30дай небере чөбөрөнүн төрүндө балпайган чоң эне. Имамидин Ташов, атасы Асамидин Ташов, 1951 жылы туулган. Аристиги боюнча агроном. Апасы Сайыпжамал Абдукайымова 1958 жылы жарык дүйнөгө келип, мугалимдикти аркалаган. Имамидин Ташов 5 бир туулгандын улуусу. Ата-энеси 3 уул, 2 кызды тарбиялап өстүрүшкөн. Имамидин мырзанын кичи мекени Баткен облусуна караштуу Кадамжай районунун Майдан айыл өкмөтүндөгү Каракыштак айылы. Асамидин Аксакал 2019 жылы жарык дүйнө менен кош айтышкан. Жамал эне азыр Кадамжайда турат. Равшан Жээнбеков президенттикке талапкерлигин койгон. Равшан Жээнбеков учурунда коомчулукка белгилүү ишмер. Алиби, ачык саясат, саясий гезиттеринин негиздөөчүсү. Бабырбек Жээнбековдун уулу экенин көпчүлүк жакшы билет. Бабырбек Субанович журналистика айдыңында бир топ жыл эмгектенген.
Кийинки жылдары монополияга каршы мамлекеттик агенттигин да жетектеп турду. Бабырбек Жээнбеков 2019-жылы узакка созулган оорудан улам көз жумган. Ал эми Равшан Бабырбековдун апасы Самен Жайлообаева 1952-жылы туулуп, 2011-жылы каза болгон. Ал соода тармагында эмгектенчү. Бактыбек Калмаматов да мугалимдин үй-бүлөсүндө жарык дүйнөгө келген. Атам өмүрүнүн дээрлик көпчүлүк бөлүгүн айдоочулук менен өткөрдү. Бул боюнча сабак берип дагы жүрдү. Кийин өзүнүн кесибине байланыштуу сот аткаруучу болуп да иштеди. Раматылык 2014-жылы каза болуп калды. Ал эми апам кесиби боюнча мугалим болуп, кийин китепканачы да болуп эмгектенген. Азыр үйүбүздүн куту болуп төрүбүздө отурат. Биз 4 тууганбыз. Баары үйлөнүп жайланышкан. Мен үй-бүлөдө эң улуусумун. 2 карындашым, иңим бар, деди Бактыбек Калмаматов. Калмаматов бала чагында атасынын жумушуна байланыштуу көп жер которуп көчүп конушканын журналисттер менен болгон маегинде айтканы бар. Ал көбүнчө чоң атасынын колунда өскөн. Бирок апасынын китепканада иштегени анын китепти көп окуусуна түрткү болгон экен. Улукбек Кочкоровдун атасы айыл чарба инженери болуп эмгектенген. Азыр пенсияда. Энеси болсо эсепчи болгон. Ата-энесинин эмгекчилдигин Кочкоров дайыма үлгү катары көрөт. Атам да, апам да пенсияга кеткиче бир орунда иштешти. Жумуш дегенде ичкен ашын жерге койгон адамдар. Атам биз тура электе эле жумушка кетип, комбайн, тракторлордун ары бери жагын карап, керели кечке талаада жүрчү. Кайра үйгө биз уктап калганда түн киргенде келчү. Атамдын көз карашынан эле баарыбыз сестенчүбүз. Азыр кээде балдарым бейбаштык кылып баратканда атамдын ыкмаларын колдоном, деген Кочкоров маектеринин биринде. Талапкер 6 туугандын улусу. Бардыгы жогорку билимдүү. Адахан Мадумаровдун атасы Кимсанбай Мадумаров 1935-жылы туулган. Ал киши Өзгөн районунун Куршап айылындагы мектепте диний тарбия мугалими болуп эмгектенип, кийин пенсияга чыккан соң дыйканчылык менен алектенген. Кимсанбай аксакал так илимдерде жана дин жаатында билими терең адам болгон дешет. 2 жолу ажыга барып келген. Ал эми апасы Саламат Мадумарова 1938-жылы туулган. Ал убактысын үй-бүлөсүнө гана арнап, үй кожойкеси болгон. Абушкасы экөө 8 баланы жарыкка алып келип, тарбиялап өстүрүшкөн. Адахан Мадумаров 1 туугандардын экинчиси. Атасы 2011-жылы, апасы 2015-жылы дүйнө салган. Садыр Жапаровдун атасы Нуркожо Мустали уулу 1936-жылы Кытайда туулган. 2017-жылы 84 жашында дүйнө салган. Апасы Кадича Жапарова 1942-жылы туулган. Көп жыл Сакманда иштеп, 2019-жылы 7 мартта каза болгон. Жубайлар 10 баланы тарбиялап өстүрүшкөн. Садыр Жапаров үйдө 4-бала экени айтылып келет.